Кыргыз Республикасында азык-түлүктөрдүн кору жетиштүү. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев билдирди. Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу мамлекеттик материалдык резервтер фондунда буудайдын, ундун, өсүмдүк майынын жана кумшекердин кору жетиштүү. Азык-түлүк коопсуздугу дагы мамлекеттик коопсуздуктун негизине кирет. Муну эске алуу менен азык-түлүккө болгон кошумча нарк салыгын төлөөдөн бошотуу маселеси каралууда, деди Бакыт Төрөбаев. Ошондой эле эгерде ун чыгаруучу комбинаттарында буудайдын кору түгөнө турган болсо, мамлекеттик материалдык резервтер фондунун кампаларында буудайдын кору жетиштүү экенин кошумчалады. Ал эми өсүмдүк майы боюнча дагы маселе жаралбайт. Мат резервте майдын кору жетиштүү. Бул боюнча май чыгаруучу заводдор менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Жана аларда күн караманын кору жетиштүү. Мындан тышкары кумшекер боюнча орчундуу маселе жаралбайт. Быйылкы жылга карата Кошой жана Кайыңды кант заводдору менен биргеликте 62 000 тонна кумшекер өндүрүлдү.